Манас районунда ар бир айыл чарба өкмөтүндө социалдык контракттын негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө токтомун ишке ашыруу максатында жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо көрсөтүүдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Саламатсыздарбы? Былтыр ушул стан боюнча 2800 үй бүлөгө бергенбиз. Ушул соцконтрактты. Быйыл 10.000 үй бүлө болуп атат. 10.000 үй бүлө болгондо буну былтыр бөлүнгөндө район каждый районго 50 үй бүлөгө эле берилип атты да. Быйыл 10.000 үй бүлө деп туруп, бирок мына жөлөк пул үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучуларга эле берилет. Бул ошондо жылдын аягында бизде 483 үй бүлөгө жөлөк пул алып аткан, ошонун 10%-ына деп. 10%-и бизде 48 адам болуп атат. Үй бүлө көмөк жөлөк пул алуучуларга турмуштук оор кырдаалдан чыгып өз алдынча иш менен камсыз болуп, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана чакан бизнестерин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн бардык айылдарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жарандардан ар кандай суроолор болуп, бардыгына толугу менен түшүндүрүштү. Шукралиева. Мен Шрея боюнча кызыгасып, мен материал алсам дедим эле. Үйдө магазин курганбыз. Бирок барып, айне кешик болгон, бирок товарым жок, ача албай атам. Магазин стройкадан Барып бүткөн ошо актайбыз, анан ичинде товар жок. Быйыл ошону курдук, бирок 1 жылдан мындай ача албай турабыз. Жакшы бар, турайт. Биринчи барып көрүш керек беле. Көрүңүздөр, жаңы курганбыз да. Жасып кой магазин. Чөптүк, отурабыз. Өткөн жылы социалдык контракт негизинде 100 000 сом берилип баштаганда Өскөнбаева Гүлжамал эжебиз мен аны пособияны карап отурбастан 100 000 сомду алып, мен да бизнес кылганга даярмын деп 100 000 сомду алып, азыркы учурда бизнесин ийгиликтүү улантууда. Буйрса мынаки эжен үйүнө келип, азыр бизнеси кандай болуп атат, жумушу өзү толук маалыматын берет. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Саламат. Өзүңүздү тааныштырып, анан жумушуңуз кандай болуп атыр? Бир айта кетиңизчи. Мен Өскөнбаева Гүлжамал, Покровка айылынын тургуну. Былтыр пособие алчумун, 4 балама пособие алчумун. Анан былтыр айыл өкмөт тарабынан пособие алгандарга 100 000 сомдон берилген жумуш башташ, бизнес башташ үчүн. Мен өзүм кол өнөрчүлүгүм бар болгондуктан кыздын себеби менен иштеп баштадым. Ошо 100 000 сомго 2 машинка, бир пятинитка, бир прямой строчка, анан бир тараза, бир паровой утюг алдым. Жумушум жакшы буйруса. Жумуш бир да токтогон жок. Былтыр октябрь айында баштаганбыз. Анан Садыр Жапаровка да терең ыраазычылык билгизем. Айыл өкмөткө, иштеген эжелерге да терең ыраазычылык билгизем. Рахмат. Жумушубуз жакшы жүрүшүп атат. Заказдар болуп атабы азыр? Заказдар аябай көп. Жеңи төшөк, сеп тигип атабыз. Себебибиз Ат башыга кетти, биринчи работам себеби Мысык көлгө кетти. Таласка кетти, жеңи төшөк тигип атабыз. Жаңы там салган эжелерге, жеңелерге үйлөрүнө размери менен жер төшөк, подушкаларды тигип берип атабыз. Дагы да болсо заказ алам десеңиз, экранга телефон номериңизди калтырып коеюн. Заказ берет. Кошумчалай кетейин, анан дагы мен бир эле ошо сеп менен отурбай парда тигем, постельный бельелорду тигебиз, анан кийим дагы бычык тигем. Заказ менен, размери менен келип материалдарды алып келсе, оюндагыдай кылып тигип берем. Анан дагы алдыда кандай пландарыңыз бар эже? Алдыда ушу жазында күн жууп калды, Кудай буйруса. Кыз келиндерди кройка шытчага үйрөтсөлбү, кийим бычык тиккенге үйрөтсөлбү деп пландап атам. Кыз келиндер үйүндө бекер отурбай өздөрүнүн балдарына, ата-энелерине кийим тигип бычса деген эмелерим бар да, пландарым бар буйруса. Анда ишиңизге ийгилик эже, өнөрүңүз өркүндөй берсин анда. Клиенттериңиз көп болсун.